Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзамга кол койду деп билдирет президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2019-жылдын 19-июнь күнүндө кабыл алынган. Аталган мыйзамдын максаты укук колдонуу практикасын эске алуу менен мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жакшыртуу, ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун даярдоо процессинде жол жоболорду жөнөкөйлөтүү жана мөөнөттөрдү кыскартуу. Бул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 3 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Президент Сооронбай Жээнбеков комуз күнү жөнүндө жарлыкка кол койду деп билдирет президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Маалыматка ылайык 9 сентябрда жыл сайын комуз күнү белгиленет. Комуз кыргыз элинин салттуу маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Комуздун күүлөрү өзүнчө философиялык ойлорду, жашоо турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп, биздин күндөргө чейин жетти, деп жазылат маалыматта. Бул майрамды уюштуруу Маданият, маалымат жана туризм министрлигине, өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларына жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына тапшырылат. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Алтын зергердик заводунун аймагында өкмөткө караштуу бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңештин зергердик тармакты өнүктүрүү маселеси боюнча көчмө жыйынын өткөрдү. Өкмөт башчы заводду кыдыруу учурунда технологиялык процесс менен таанышып, чынжыр токуучу, механикалык жана куюучу жабдууларды көрүп чыкты. Мухаммедкалый Абылгазиев билдиргендей, жакында 2019-22 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын зергердик тармагын өнүктүрүүнүн концепциясы бекитилди. Анын алкагында бул чөйрөнү колдоо жана өнүктүрүү боюнча конкреттүү чаралар каралган. Өз кезегинде бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү баалуу металлдардан жаралган зер жана башка буюмдарды сыноодон, анализден жана мамлекеттик асыл металлдын пробаларын ажыратуучу белги менен тамга салуудан бошотуу маселесин көтөрүштү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баса белгилегендей, мамлекет ата мекендик зергердик өнөр жайды колдоо механизмдерин натыйжалуу иштеп чыгууга тийиш. Улуттук банк кепилдик фонду ачык акционердик коомдун акционерлеринин катарына кошулгандан кийин фонддун уставдык капиталы 1,132 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу кепилдик фондунун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров билдирди. Анын айтымында 19-июлда Улуттук банк кепилдик фонду ачык акционердик коомдун кошумча чыгарган 550 миллион сомдук акцияларын сатып алып, 49% үлүшкө ээ акционер болуп калды. Биздин уставдык капитал көтөрүлгөнүнүн себеби бул результаты кандай берет да? Бүгүнкү күндө биз ушу болуп аткан биздин каражатты ишкерлерге жумшап атабыз, гарантия алсын деп. Бүгүнкү күндө биз ушу жарым жыл эмеден баштап, өзүбүздүн ачылганыбыздан баштап кепилдик фонд 1 миллиард 200 миллион сомго гарантия берилди. Банктар болсо 4 миллиард 100 миллион гарантияны, кредитти берди биздин гарантияга. Биздин кайтарымдуулук 99%, 10.9 болуп атат. Бул аябай жогорку көрүнүш. Биз ошо ишкерлерге да ыраазы билдирип коелу атабыз. Анан бул каражаттын баары биз ишкерлерге жардам берип, биздин президентибиздин указы аймактарды өнүктүрүүнү дагы аткарганга жардам берип атат. Себеби бүгүнкү күндө эгерде былтыр 74-70% региондорго берилсе, бүгүнкү күндө 76-77% региондорго берилип атат. 2016 тарта 2010 29-июлуна чейин кепилдик фонду 1,2 миллиард сомго 916 кепилдик берген. Абакировдун айтуусу боюнча экспортко багыт алган долбоорлорго 202 миллион сомдук 57 кепилдик берилген. Туризм департаменти Kyrgyz Tourism Awards 2019 улуттук сыйлыктын сынагын өткөрүүдө. Кабар агенттигинде маалымат жыйында туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова билдиргендей, бул жылдан тарта сынак жыл сайын өткөрүлүп турмакчы. Туризмдин өнүгүшүнө салым кошкон долбоорлор ачык сынактын жыйынтыгы боюнча жеңүүчү аталат, деди ал. Сынактын максаты туризмди өнүктүрүү, көрсөтүлүп жаткан кызматтын сапатын жакшыртууга түрткү берүү, туризм тармагында жетишкендиктерди жана тажрыйбаларды пропагандалоо. Кенжематованын пикири боюнча, бул демилге Кыргызстандын атын дүйнөгө чыгарууга, өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттыруу үчүн түрткү болот. Сыйлыктар 17 наам боюнча берилет. Алардын ар бири боюнча сыйлыктар
диплом, өкмөттүн ардак грамотасы тапшырылат, деди Кенжематова. Бул конкурска, ачык конкурска 3 жылдан ашуун туризм тармагында эмгектенген жарандар катыша алат. Булар өзүнүн жумушун жогорку деңгээлде алып барган жарандар же болбосо мекемелер же болбосо уюмдар катыша алат. Кыргызстандык Бексултан Өмүрзаков Азербайжанда өткөн ММА боюнча Ultimax Fight Night турниринде чемпиондук курдун ээси болду. Бул тууралуу социалдык тармакта анын машыктыруучусу Кенжебек Чекиров билдирген. Турнир Баку шаарында 28-июль күнү өткөн. Машыктыруучунун айтымында кыргызстандык спортчу 90 килограммга чейинки салмак ченинде ирандык спортчуга каршы беттешке чыкмак. Белгисиз себептерден улам ирандык спортчу акыркы мүнөттөргө рингке чыгуудан баш тарткан. Биз 100% жакшы беттеш көрсөтүүгө даяр элек. Бул чемпиондук кур Кыргызстандын ММА тармагын өнүктүрүүгө кичине салым болсун, деп жазат машыктыруучу. Кыргызстан аймагында аба ырайы кескин жогорулайт деп билдирет Өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз кызматы. Ага ылайык 1-3 август күндөрү абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 37-39 градуска чейин жогорулашы, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3 августка чейин 39-41 градуска чейин жогорулашы мүмкүн. Мындай кургак жана ченемден тышкары ысык аба ырайынын учурунда организмде күйгүзүп алуудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз ачык жерлерде көпкө жүрбөөгө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири суугарууга сунуш кылынат.